Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC. Элер алтына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Израилге иш сапары менен келген президент Трамп эки өнөк ортосундагы ажырагыс биримдикти бекемдөөгө убада кылды. Йеменде жугуштуу холера илдети тездик менен жайылууда. Оорудан 250 киши каза болду. Афган телебирүүсүнүн жаңы жүзү өзгөрүүдө. Жалаң айымдарды алдыга сүрөгөн телеканал ачылды. АКШ президенти Дональд Трамп Израилге келди. Бул анын президент болгондон берки алгачкы эл аралык иш сапарынын бир бөлүгү. Ал кызматта турган кезинде иудаизмдин эң ыйык жайы саналган Батыш дубалына барган алгачкы америкалык президент. Анын иш сапары жакынкы чыгыш тынчтык процессин кайра жандандырууга багытталган. Тель-Авивде сүйлөгөн сөзүндө Дональд Трамп Израиль менен Палестина ортосундагы келишимди эң туура келишим деп атады. Президент Трамп Сауд Арабиядан Израилге учуп келди. Айтылган эки мамлекеттин дипломатиялык мамилеси жок. Израилдин жетекчилери АКШнын президентин жылуу тосуп алышты. Биз биргеликте бул чөлкөмгө жана тургундарына коопсуздукту, туруктуулукту жана тынчтыкты орнотууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Терроризмди жеңип келечекте ынтымак, тынчтык жана өнүгүү алып келе алабыз. Бирок ал үчүн биз чогуу иштөөбүз зарыл. Башка жол жок. Буга чейин Трамп АКШнын элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрөм деп убада кылган. Арийне Трамп аны ишке ашырбайт окшойт. Себеби ыйык шаарга Израилге таандык деген макам берилсе, палестиналыктар менен абал чыңалышы ыктымал. Рамалланын тургундары болсо, АКШ президенти Палестина мамлекетин түзүүнү колдойт деп үмүттөнүүдө. Эки мамлекет түзүү идеясын алдыга жылдыруу үчүн Палестина баскынчылардан бошоп, мамлекет катары таанылышы абзел. АКШ Израилди жоопкерчиликке тартып, айтылган идеяны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыска мөөнөттүү сапарында президент Трамп Израилдин жана Палестинанын жетекчилери менен кезигет. Тынчтык сүйлөшүүлөрү тез арада жанданбаса дагы, АУдун келечектеги саясаты аныкталат деп айтылууда. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм Йемендеги холера илдетин өтө опурталдуу деп атап, ал болуп көрбөгөндө тездик менен жайылып жатканын белгиледи. Өткөн айда бул илдеттен 250дөй адам каза тапты. Балдарды сактоо кайрымдуулук уюму илдет эпидемияга айланышы мүмкүн деп эскертүүдө. Йемендеги 2 жылга созулган согуштан улам өлкө гуманитардык кризиске туш болду. Шаарлар урандык айланды, азык-түлүк тартыш болуп 2 миллиондон ашуун жаш балдар ачарчылыкка кабылды. Эми өлкөдө холера илдети жайылып адамдардын өмүрү кыйылууда. Ооруканалар бейтаптарга жык-жыйма толгон. Абал өтө оор. Согуш жүрүп жаткан өлкөдө иштөө өтө татаал. Ооруган адамдар, анын ичинде холера менен ооругандардын саны өсүүдө. Холера илдети менен келген бейтаптарга ооруканаларда орун жетпей жатат. Холера илдети тамак аш жана суу аркылуу жугуп, убагында чара көрүлбөсө, бир нече сааттын ичинде адамдар өлүп калышы мүмкүн. Бирок өкмөт жана хусит козголоңчулары ортосунда жүргөн тынымсыз кармаштан улам өлкөдө бейтапканалардын жарымы жабылып, порттор бутага алынган үчүн жардам жетпей келатат. Холера илдети болуп көрбөгөндө тез жайылууда. Бир айдын ичинде эле 250 адам каза тапты. Балдарды коргоо уюму илдеттин тез жайылып жатканын эске алганда, июнь айында 65 миңден ашуун адам холераны жуктурат деп жатат. Күн сайын Йеменде илдетти жуктурган жүздөгөн тургундар катталууда. Алардын 3төн 2си 15 жашка чыга элек балдар экени маалымдалды. Өлкөнүн 22 аймагынын 18 провинциясында илдет катталган. Борбордогу таштандылар жыйналбагандыктан таза суу булганып, 14 миллионго чукул адамга ичер суу жок. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюм тез арада жардам жетпесе, холера илдети жайыла берет деп белгиледи.
BBC берүүсүн уландат эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Ачыкка чыккан документтер Facebook социалдык тармагынын кызматкерлери карама-каршылыктуу маалыматтарды кандай тескеп жатканын көрсөттү. Машыгуу эрежелери колдонуучулардын бири-бирин опузалоосуна же болбосо өзүнө зыян жасаган видеолорду түз көрсөтүүгө жол берери айтылган. Компания өкүлдөрү көңүл бурулбай калган бөлүктөр болбой койбойт деп жооп кылды. Америка Кошмо Штаттарындагы иликтөөчүлөр жеңил деп саналган тамекиге болгон керектөөнүн өсүшү жана өпкөнүн рак илдетинин көбөйүшү ортосунда байланыш бар деп билдиришти. Тамекидеги фильтр көбүрөөк түтүндү тартууга жол берип, аны менен кошо рак илдетин козгогон химикаттар дагы организмге кирүүдө дейт окумуштуулар. Дүйнө боюнча табигый кырсыктар менен аскердик чатактардан улам 31 миллион киши үйүн таштап кетүүгө мажбур болгонун жаңы иликтөө көрсөттү. Өз өлкөсүндө жер которууга аргасыз болгондор чет өлкөгө кеткен качкындардан 2 эсе көбүрөөк экени аныкталды. Стамбулда жаңы жыл түнүндө чабуулга кабылган Рейна түнкү клубу буздурулду. Чабуулда 39 киши каза таап, 70тен ашууну жаракат алган. Клуб толук буздурулат деп ойлогон эмеспиз дейт клубда иштегендер. Бул чабуул боюнча 39 жаштагы өзбектин соту башталмакчы. Афганистанда аялдарга арналган телеканал эфирге чыга баштады. Жан ТВ телеканалында жалаң аял продюсерлер иштеп, берүүлөрдү дагы жалаң айымдар алып барат. Дем алыш күнкү алгачкы эфирге чейин социалдык тармактарда жана башкала Кабулда кеңири жарнамалык өнөктүк жүргүзүлдү. Оғанстандагы телеканалдарда аял алып баруучулар кездешет, бирок Зан ТВ каналы биринчилерден болуп толугу менен аялдарга арналган телеканал болуп калды. Зан ТВ каналы Кабулда санариптик арзан технологияны колдонуп, жөнөкөй студияда ишин баштоодо. Телепрограмма ден соолук жана музыкага басым жасамакчы. Каналда 50 аял жана студиянын сыртындагы чакан эркек операторлор тобу иштейт. Алар өздөрүнүн миссиясын жакшы билишет. Бул телеканал аялдардын укугу үчүн күрөшүү жана алардын үнүн элге тегиз жеткирүү үчүн түзүлгөн. Ошондой эле бул коомдо аялдардын иштей ала турган мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүү максатын көздөйт. Бирок Зан ТВ каналын эркек негиздеген. Хамид Самар Кабул сыяктуу чоң шаарларда аялдардын ири аудиториясын тартууга үмүттөнөт. Билесизби, кээде аялдар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Алар бизге иштей аларын көрсөтүшү керек. Анткени менен бул оңой эмес. Айрым аял кызматкерлер көптөгөн тоскоолдуктарга туш болот. Мен маалымат каражаттарында иштеп баштаганда көптөгөн көйгөйлөргө жана коркутууларга туш болдум. Керек болсо менин үй бүлөм, туугандарым каршы чыгышты. Мен өзүмдүн максатыма жетүү үчүн алардын айткандарын көңүлүм албай, кыйынчылыктан чыгууга аракеттенип жатам. Зан ТВ телеканалы радикалдуу демилген ишке ашырууга чоң күч жумшап жатат. Анткени менен бул иш абдан жай жүрүүдө. Тийиштүү натыйжа алыш үчүн көп убакыт керек болчудай. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Теннисте дүйнөлүк экинчи ракетка Новак Джокович даңы тренери Андрей Агаси экенин билдирди. Италиялык ачык чемпионаттын финалында Джокович 20 жаштагы германиялык теннисчи Александр Зверевден утулуп калды. Учурунда дүйнөлүк биринчи ракетка болгон Андрей Агаси Джоковичти Парижде 28 майда башталчу Франция ачык чемпионатында машыктырмакчы. Арсенал футбол клубунда акцияларын көбүнө ээлик кылган Стан Кронке акциялары сатуу ниети жок экендигин билдирди. Анткени теги өзбек орусиялык миллиардер Алишер Усманов 1 миллиардтан ашуун доллар сунуш кылган. Бул сезондо көрмандар Кронкеге каршы акцияларды өткөрүп жатышты. Кече Арсенал соңку 20 жылда биринчи жолу Чемпиондор лигасына жолдомо албай калды. Ал эми Испаниянын баш каласында кече Реал Мадрид чемпион намын майрамдады. Клуб 2012 жылдан бери Ла Лиганы утай элек болчу. Зинадин Зиданын командасы 2-0 эсебинде Малаганы утуп алгандан кийин Барселонадан 3 упай алдыда келди. Эми Реал Чемпиондор лигасынын финалында даярданат. Реалдын жылдызы Гарет Бейл травмадан айыгып, 3-июнда боло турган финалга чыгат деп айтылууда. Жаңылыктардын соңунда дагы ушул эле спорт темасы. Реал Мадридтин тренери Зинадин Зидан Ла Лиганы уттук деп пресс чейин өткөрүп жатканда, кубанычын койнуна батыра албаган оюнчулары топурап кирип келишти. Марсело баш болгон футболчулар тренерин шампанскийге чөмүлтүштү. Алар соңку 5 жылда биринчи жолу Испан лигасын утуп атса, албетте ушинтип майрамдайт.
Зиданның кайран костюму кымбат болса керек. Интернетти эсиңиздерге салам. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уксаңыздар болот. Сиздер менен мен Акчолпон Койчиева болдум. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.